Ош технологиялык университетине кош келиңиздер. Ош технологиялык университетинин тарыхы 1963-жылы Кыргыз ССР министрлер кеңешинин Кыргызстандын түштүк регионундагы жаштарды жогорку техникалык билимге тартуу максатында каралган иш-чаранын токтомунун негизинде Ош шаарында жалпы техникалык бөлүм ачуу менен башталат. Жаңы ачылган кезде жылына 175 студент кабыл алынып, 50 студент өндүрүштүк жана атуулдук курулуш, 50 студент электр менен жабдуу, 75 студент автомобиль жана автомобилдик чарба адистиги боюнча даярдалган. 1996 жылы 24 февралда Кыргыз Республикасынын президентинин буйругу менен Ош технологиялык колледжи, Ош технологиялык университети болуп түзүлгөн. 2004 жылы Ош технологиялык университетине улуу окумуштуу академик Адышев Муса Мырзапаязовичтин аты ыйгарылган. Окуу жай учурда эл аралык бир нече долбоорлор менен иштеп, ал иш-чаралардын негизинде биздин университеттин келечеги үчүн жакшы шарттар түзүлдү. Түштүк Корея мамлекетинин, Кытай Эл Республикасынын, Германия мамлекетинин жогорку окуу жайлары менен түзүлгөн келишимдерге ылайык жыл сайын ондогон студенттер ал мамлекеттерден билим алып келишүүдө. Биздин университет университеттердин улуу хартиясынын катарына, Шанхай кызматташтык уюмунун университеттеринин катарына, Кыргызстандын жогорку окуу жайлары ассоциациясына, инженердик билим берүү ассоциациясына кошулду. Мындан сырткары Россия Кыргызстан техникалык жогорку окуу жайлар консорциумуна мүчө болуп кирди. Заман талабына ылайык китепкана курулуп, студенттер азыркы күнгө ылайыкташкан электрондук кызматтан да пайдалана башташты. Учурдагы жалпы дүйнө коомчулугу коюп жаткан талаптарга жооп берүүдө Ош технологиялык университети да өзүнүн инженер-технологдорду, программист-экономисттерди, геологдорду, инженер-курулушчуларды жана башка өндүрүштүн бардык тармактарындагы адистерди даярдоодогу потенциалын жогорулатып келет. Ошону менен бирге эле окуу жайыбыздын окутуучулары жана студенттери акысыз пайдаланган интернеттик класстарда окуу жайыбыздын ар бир атоолу өзүнүн электрондук поштасын ачуу менен бирге эл аралык байланышка түз чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Университеттин спорттук командасы шаардык, областтык, республикалык мелдештердин көп жолку чемпиондук титулун утуп алуу менен окуу жайыбыздын кадырын жогорулатып келет. Алдыңкы орунду камсыз кылган спортсмен студенттерге контракттык окуу боюнча жеңилдиктер каралып, ректорат тарабынан материалдык жана моралдык колдоого ээ болушат. Жаштар комитети студенттик дебат клубу тарабынан уюштурулган маданий иш-чараларга, КВНдерге, илимий студенттик конференцияларга, интеллектуалдык клубтарга, студенттик олимпиадаларга катышып, мыкты окуган студенттер алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн стажировкадан өтүшүп, окуусун улантууга мүмкүнчүлүк алышат. Бардык ыңгайлуулуктары менен курулган студенттик жатакана алыстан келгендер үчүн ар дайым ачык. Окуу жайга жанаша жайгашкан бул студенттер үйү шаардын башка окуу жайларынын студенттик жатаканаларынан бир топ айырмаланат. Билим берүүдө жалаң гана жаңы аппараттар, виртуалдык лабораториялар, окуу полигону булардын бардыгы Ош технологиялык университетинин жогорку сапаттагы адистикти даярдап чыгуусунун далили. Ош технологиялык университети өзүнүн көп жылдык тарыхында миңдеген белгилүү инсандарды канат көйлөп учуруп, алар эл чарбасынын ар түрдүү тармактарында ийгиликтүү эмгектенип келе жатышат. Абидов Абдыкадыр Омарович, Ош технологиялык университетинин ректору, техника илимдеринин доктору, профессор. 1990 жылы Ош технологиялык университетинин автомобиль жана автомобилдер чарбасы адистигин бүтүргөн. Алимбеков Давлет Карыевич, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары, 1995 жылы Ош технологиялык университетин бүтүргөн. Алимбеков Нурбек Карыевич, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 6-чакырылышынын депутаты. 1997 жылы Ош технологиялык университетинин инженердик технологиялык факультетин бүтүргөн. Алмамбетов Канат Аккожоевич, Ош суу чарба башкармалыгынын башкы энергетиги. 1996 жылы Ош технологиялык университетинин айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу адистигин бүтүргөн. Арипов Назарали Турдалиевич, Кыргыз Республикасынын шайлоолорду жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү. 1998 жылы Ош технологиялык университетинин жол кыймылын уюштуруу адистигин бүтүргөн. Аттокуров Рустам Төлөгөнович, эстрада ырчысы. 1997 жылы Ош технологиялык университетинин кесипке окутуу адистигин бүтүргөн. Жалилов Атакул Абдиламитович, Ош Бирим телеканалынын аткаруучу директору, 2008 жылы Ош технологиялык университетинин энергетика факультетин бүтүргөн.
Жолдошев Ажумурат Кубатбекович Ош шаардык курулуш жана архитектура башкы башкармалыгынын башчысы, башкы архитектор. 1998 Ош технологиялык университетинин инженердик курулуш факультетин бүтүргөн. Калмаматов Ажибай Айтеевич Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чакырылышынын депутаты. 1977 Ош кечки факультетинин өнөр жай жана атуулдук курулуш адистигин бүтүргөн. Камалов Эрлан Токтоназарович Ош мамлекеттик университетинин магистратура департаментинин директору. 1999 Ош технологиялык университетинин финансы-экономикалык факультетин бүтүргөн. Хапаров Талантбек Ташиевич Ош тазалык муниципалдык ишканасынын башчысы, Ош технологиялык университетинин юриспруденция адистигин бүтүргөн. Кокочоров Дөөлөтбек Курманбекович Ош шаар суу канал муниципалдык ишканасынын башчысы, Ош технологиялык университетинин энергетика факультетин бүтүргөн. Марипов Улукбек Асамидинович Кыргыз Республикасынын эсеп палатасынын башчысы, 2001 Ош технологиялык университетинин финансы жана кредит адистигин бүтүргөн. Мурашев Нурбек Мырзапазылжанович Кыргыз Республикасынын айыл чарба, мелиорация жана тамак аш өндүрүшү министри. 1996 Ош технологиялык университетинин коммерция жана менеджмент адистигин бүтүргөн. Нурбаев Абдубахов Мамадрасулович Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6-чакырылышынын депутаты, Ош технологиялык университетинин өнөр жай жана атуулдук курулуш адистигин бүтүргөн. Нурматов Кубанычбек Советович Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6-чакырылышынын депутаты, Ош технологиялык университетинин финансы жана кредит адистигин бүтүргөн. Ормонов Жапарбек Туратович Ош шаардык кеңешинин төрагасы, 1997 Ош технологиялык университетинин ташууну уюштуруу жана унааны башкаруу адистигин бүтүргөн. Примов Улан Бердибаевич Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6-чакырылышынын депутаты, 2000 Ош технологиялык университетинин финансы жана кредит адистигин бүтүргөн. Райымбаев Чаткалбай Кенейбаевич Ош мамлекеттик социалдык университетинин ректору, 1992 Ош технологиялык университетин бүтүргөн. Садыков Нурлан Маткасымович Түндүк электр ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү, 1999 Ош технологиялык университетинин энергетика факультетин бүтүргөн. Сулайманов Алтынбек Турдубаевич Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6-чакырылышынын депутаты, Бир Бол саясий партиясынын лидери, Ош технологиялык университетинин финансы жана кредит адистигин бүтүргөн. Султанов Акылбек Шакирович Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин төрагасы, Ош технологиялык университетинин финансы жана кредит адистигин бүтүргөн. Токошев Алтынбек Ош шаарынын шаар куруу жана архитектура боюнча башкы башкармалыгынын башчысынын 1-орунбасары, Ош технологиялык университетинин бүтүрүүчүсү. Топчубаев Асылбек Аманович Ош шаарынын вице-мэри, Ош технологиялык университетинин магистратура бөлүмүн аяктаган. Турдукулов Абдыгани Садирович Деп 21 унаа жолдорун башкаруу башкармалыгынын башчысы, 1988 Ош кечки факультетин аяктаган. Эшимов Акылбек Жусупович Кыргыз Республикасынын шайлоолорду жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү, 2003 Ош технологиялык университетинин юриспруденция адистигин бүтүргөн. Юсупов Байыш Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орунбасары, Ош технологиялык университетинин бухгалтердик эсеп жана аудит адистигин бүтүргөн. Окуу жай илим билим жолунда не деген татаалашууларды басып өтсө, кандай гана ийгиликтерге жетишип, кандай гана жолдорду баскан болсо, келечек муундар жана бүгүнкүнүн кадрлары ал кубулуштарды эч качан унутпайт.
окуу жайыбызда өзгөчө салтанат, өзгөчө майрам. Анткени бүгүн 10 ноябрь бүткүл дүйнөлүк жаштар күнүнө карата 17 ноябрь студенттердин эл аралык майрамына карата 10 ноябрь илим күнүнө бүтүрүүчүлөргө диплом тапшыруу аземи жана биринчи курстарды кабыл алуу салтанаты жана ошондой эле бош орундар жарманкеси уюштурулуп жатат. Аны эмесе бүгүнкү салтанаттуу кечени ачык деп жарыялууга уруксат этиңиздер. Урматтуу коноктор, урматтуу коллегалар, урматтуу биздин студент достор. Мына жогоруда айткандай, бүгүн ушул Ош улуттук драма театрында бир нече майрамды камтыган Ош технологиялык университетинде чоң майрам болуп жатат. Биринчи кезекте ушул биздин кубанычыбызды, сүйүнүчүбүздү тең беришип келген биздин конокторду ушул майрамга кош келиңиздер деп сиздердин баарыңыздарга чоң ыраазычылык билдирмекчибиз. Анан эми бүгүн жогоруда айткандай кош майрам болуп атат. Кош эмес, 3 майрамды чогуу белгиленип болуп турат. Биринчи кезекте 10 ноябрь болуп бүткүл дүйнөлүк жаштар күнү экен. 17 ноябрь студенттердин күнү. Ана ошо менен чогуу 10 ноябрдагы Кыргызстанда илим күнү деп белгиленип отурат. Ошондуктан ушул майрамыңыздар менен баарыңыздарды жеке өзүмдүн атымдан, ректор атынан, жалпы университеттин жамаатынын атынан куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Биринчи сыйынып Кыргыз Республикасынын президентинин Үмүт стипендиясынын ээсине тапшырылат. Окуудагы илимий чыгармачылык жана коомдук иштерге өзгөчө айырмалагандыгы үчүн Оштунун энергетика факультетинин студенти Шарапов Едил президенттик стипендияга татыктуу болду дейт Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Шаршенович Атамбаев. Кийинки диплом республикалык тамашоо сезонунда 10 сезондун ачылышында бүтүндөй 10 команданын 10 чемпионду жеңип, жылдын мыкты чемпион аталган Оштунун универсал КВ командасы диплом менен сыйланат. Сөз Ош шаарынын вице-мэри Топчубаев Асыл Амановичке берилет. Саламатсыздар, урматтуу академик Муса Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин профессордук окутуучулук жамааты жана студенттери. Сиздердин мына бүгүнкү өтүп жаткан бүтүрүүчүлөрдүн жана ошондой эле биринчи курстардын аземи менен жана илим күнү жана бүткүл дүйнөлүк жаштар күнү менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Ошту бул мен үчүн ыйык окуу жай деп айта алам. Себеби Оштуудан мен биринчи эмгек жолумду ушул окуу жайдан баштагам. Бүгүнкү күндө ушул даражага жеткен мен ойлойм ушул албетте ушул университеттин чоң салымы деп. Себеби мен университетте иштеп жүргөн учурда ошол маалда магистратура бөлүмүндөгү ушул университеттен мен аяктаганмын. Ошон үчүн мен ушул Ошту менен дайыма кыймыктанам. Жана ошондой эле ушул биздин Ошту жалпы эле Кыргызстандын түштүк чергесинде ушул технологиялык багытында жападан жалгыз университет десем мен жаңылышпайм. Себеби түштүк боюнча техника илимдерине багыт берген жалгыз ушул Ош шаарындагы Ош технологиялык университети. Жана бүгүнкү күндө ушундай даражага жеткизген албетте мен ойлойм ушул университетте иштеп жаткан профессордук окутуучулук курам жана ошондой эле ушул университеттин жетекчилиги албетте бул жетекчилик Оштунун ректору Абдыкадыр Омарович жетектеп ушул бүгүнкү күндө
биздин Ош университети, Ош технологиялык университети ушундай жакшы деңгээлге жетип отурат. Жана ошондой эле мен ушул университеттин бүтүрүүчүлөрүнө дагы ийгилик каалап кетем. Мына видеороликтен көрдүңүздөр, ушул Ош технологиялык университетинен көптөгөн өкмөт мүчөлөрү, министрлер, жогорку кеңештин депутаттары жана ушул бүгүнкү күндө иштеп жаткан чоң ишканалардын жетекчилери дал ушул университеттен бүтүп кеткен. Андыктан сиздерге алган дипломуңуздар куттуу болсун. Мен ойлойм, дайыма сиздер ушул университеттин дипломун сыймыктануу менен иштеп, өзүңүздөрдүн ийгилигиңиздерге жетишет деп мен ишенип кетем. Жана ошондой эле ушул быйылкы жылы ушул университеттин босогосун аттаган биринчи курстардын дагы майрамы менен куттуктайм. Урматтуу студенттер, мына көрдүңүздөр, сиздер дагы жакшы окуп, талыкпай эмгектенсеңиздер, ушул билимге, ушул университеттен сугарылсаңар, сиздер дагы көптөгөн ийгиликтерге жетет деген ишеничим бар. Дагы бир жолу урматтуу студенттер, майрамыңыздар менен. Рахмат. Куттуктоо үчүн сөз Ош шаардык калк иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын ага кызматкери Салима Исмаиловна да келиңиз. Урматтуу жаштар, урматтуу студенттер, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Бүгүн сиздердин алдыңыздарда агайларыңыздар чоң майрам өткөрүп берип атат. Өзү дагы жаштардын майрамы экен. Майрамыңыздар кут болсун. Менин айтайын дегеним, турмушта силер төрөлгөндө ата-энеңер бир кубанычтуу болот экен. Андан кийин басканыңарда бир сүйүнөт экен. Балабыз, кызыбыз басып калды деп. Биринчи класска барганда андан да чоң кубаныч болот экен. Кыскасы, бала жашоого келгенден баштап эрезеге жеткенге чейин үй бүлөдө өтө чоң кубанычтар көп болот экен. Ошентип отуруп 10 классты бүттүңөр. Анда бир сүйүндү, балдарыбыз мына эрезеге жетип калды деп. Силер төрөлгөндө балдар дегили, инета бала төрөлгөндөн баштап менин балам же кызым президент болот, министр болот, же болбосо мугалим болот, врач болот, космонавт болот деген ушундай чоң ниет менен баарыңарды, бирилерди эмес, баарыңарды энета ушундай максат менен чоңойткон, тилек кылып келген. Мына ошол тилегине бүгүн жетип отурасыңар, мына бүтүрүүчүлөр. Кызыл дипломдор менен Байыш кызы Бактыгүл. Ол жаққа қошта тұрабыз. Жапарқұлова Берімет. Талайбек қызы Айшүлік. Ол жаққа тұрмыстар. Артықшылық менен бүткөн бүтүрүүчүлөр. Қуанышбек қызы Элиза. Арбосуева Айдина. Артықшылық менен бүткөн бүтүрүүчүлөрүбүз. Эйжаналы уулу Байыш. Ой, достор болуша туралы. Анасбек кызы Айнура. Таласбек кызы Гүлбазир. Екеева Самара. Табиғи техника факультеті барушы. Әдеби кезекте экономика жана башкаруу факультети барбы? Артықшылық диплом менен Машаев Дастан мырза. Маманов Өмүрбек. Машитова Динара. Аргин өзүнүн факультетте чандыраак колдоп туруш аракет кылып, Арстанбеков Амантур. Арслани кызы Атыргүл. Жана Мелибаева Гүлера. Ол жағы.
Майже олдуча коштоктурабыз. Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин артыкчылык менен бүткөн бүтүүчүлөр Болотбек кызы Канышай, Каналиев Умар, Шабданбекова Элчинай, Юсупова Саида, Молдотургустар, урматтуу кыздар, бизге да жуксун деп туралы. Архитектура жана курулуш факультети барбы? Артыкчылык менен бүткөн бүтүрүүчүлөр Бакирова Айпери, Нургинолу Сүйүнбек, Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети артыкчылык менен бүткөн бүтүрүүчүлөр Аматова Гүлназ Акылбековна, Мамыр кызы Нуриса Олжалар, Акбий кызы Шайгүл, технологиялык колледж барбы? Артыкчылык менен бүткөн бүтүүчүлөр Нурумбетова Элиса, колледж колдотурабыз Колдотова Канайым, Үсөн кызы Динара, Абдыганы оğlu Нурсултан, Маматжанов Бектур, артыкчылык менен бүткөн бүтүүчүлөргө дүрбүргө болчоолор болсун. Экономика жана башкаруу факультетинен бухчот адистигин бүтүрүп жатам. Быйылкы бүтүрүүчү салтанаты диплом тапшыруу аземи өзгөчө өттү десем болот. Жылдагыдан айырмаланып Ош драма театрында чоң залында аябай толкундоолор болду. Учурдан пайдаланып экономика жана башкаруу факультетинин профессордук окутуучулук курамына жалпы бүтүрүүчүлөрдүн атынан терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле бүгүнкү уюштуруу тобуна дагы терең ыраазычылык билдирем. Жана бүтүрүп жаткан жалпы эле бүтүрүүчүлөрдү өздөрүнүн кесиптеринин мыкты ээси болушуна тилектешмин.